Бүгін 25 май акыркы коңгуроо. Кыргызстандагы бардык орто мектептерде акыркы коңгуроо аземи өтүп жатат. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча бүтүрүүчүлөрдүн саны 40 миңден ашкан болсо, Ош шаарында 11-класста аяктаган окуучулардын саны 2200-гө жеткен. 25 май окуу жылынын аяктоо күнү. Мектепти бүтүрүп жаткан окуучулар үчүн эсте калар көзүрмем. Бул күнү 11-класстын окуучулары коңгуроонун акыркы добушун угуп, билим алган алтын уясы менен коштошот. Агалайык өз алдынча кадам таштап, жашоодогу кесип тандоонун алдында турушат. Толкундануу сөз менен жеткире албайсың. Бул мектеп сен тарбиялап өстүрдү, 11 жыл окудуң, анан кийин бир күндө эле бүтүп келиш бул өтө кыйын нерсе. Толкундануу менен сөз менен айта албайсың. Сөз менен жеткире албайм. Бирок бүтүрүүчүлөрдүн мектеп менен коштошуу аземи жылдан жылга ашыкча шаан шөөкөт менен коштолууда. Быйылкы жылы мындай көрүнүштөргө көзөмөлдөө жана коопсуздук чараларын көрүү талабы катуу коюлган. Бул убакка чейин Билим берүү министрлигинен тарта шаардык билим берүү башкармалыктары окуучулардын коопсуздугун камсыздоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Шаар боюнча бүгүнкү күндө 11-класстын бүтүрүүчүлөрү 2200 окуучу, ал эми 9-класстын бүтүрүүчүлөрү 4,5 миң тегерегинде окуучу бүтүп атат. Бүгүн эми бул күнгө карата биз буйрук чыгарганбыз. Ага ылайык ошол бүгүн күчөтүлгөн нөмөттө биз өзүбүздөн иштейбиз, ички иштер органдары менен чогуу. Анан жол коопсуздугу каралат, анан ушул кечки мындай мектептен сырткаркы бир жерлерде чыккан болсо алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Өткөн жылдары акыркы коңгуроо аземинде бүтүрүүчүлөрдү коштоп чыккан кымбат автоунаалар жол кырсыгына кабылганы али эстен чыга элек. Бул жылы да окуучуларга эскертүүлөр берилген. Эгерде быйыл жаңы чыккан жобого ылайык окуучулар табигат койнуна барып эс алса, автоунаа коштоосунда оюн курса, мектеп директору жоопкерчиликке тартылат же кызматынан кол жуушу көрсөтүлгөн. Бүтүрүүчүлөргө буйруктун негизинде эскертүүлөр берилген, класс чогулуштар өткөрүлгөн, ата-энелер менен өз окуучулар менен эч кандай ушундай оюн зоокторго уюштурууга тыюу салынган. А дегенде Ош облустук жол кыймылын көзөмөлдөө кызматы Ош Эркештам жолунда бараткан мектеп бүтүрүүчүлөрүн кылтакка илди. Бул убакка чейин Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана ошондой эле ички иштер башкармалыгы тарабынан бир топ эскерүүлөр берилгени менен, ал эми окуучулар бүгүнкү күндө чет жактарга ушундай кымбат автоунаалар менен чыгуусун токтоткон жок. Азыркы убакта Ош шаарынан ушул Алай багытына, мындай тактап айтканда Чыйырчык багытына кетип аткан өзүңүздөр көрүү белгилүү 4 Мерседес Без Геленваген автоунаалары токтотулду. Жол көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан булардын бардыгы ошол Ош шаарындагы курулуш коллежинин студенттери. Аларга биз түшүндүрдүк. Ал жакка чыкканга болбойт бүгүн деп азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул айдоочуларга карата азыр биздин кызматкерлер административдик кодекстин негизинде кандай жол эрежесин бузган болсо, же болсо мисалы ашыкча жүктөгөн болсо, же башка жол эрежесин бузган болсо, аларга карата протоколдор түзүлүп, тийиштүү чаралар мыйзам чегинде көрүлөт. Чыйырчык жайлоосун көздөй бет алгандар бир гана бүтүрүүчүлөр дегенге болбойт. Министрликтин чыгарган буйругун эске албай, окуучуларга жол көрсөтүп, эс алууга балдары менен кошо жөнөгөн ата-энелерге да күбө болдук. Мен балдарым, кыздарым, өзүм балам сала албайм өзүм машинамма. Окуучулардын коопсуздугун коргогон жол сакчылары 3 саат ичинде 30дай жол тандабас автоунааны колго түшүрдү. Бул автоунаалардын 4-өө авто токтоочу жайга киргизилсе, калгандарына айып пулдар салынды. Эскерте кетсек, 2016 жылы бүтүрүүчүлөрдүн мындай жоруктарынан Жалал Абад облусунда 2 окуучу жана 1 оператор көз жумган. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.